Ишенет, диний кызматкерлери жок, мага ошонусу жакты бул жерде. Анан көз карашы дагы кенен да. Мына кыргыздар түндүктө отуруп алып ааламга 360 градус карагандай эле ушундай көз карашта илим, билим, маданият, ар бир адам өзүнүн эне тилин билсин, өзүнүн нукура маданиятын билсин, бирок жакшылыкка башкаларды үндөсүн, жакшы жагын үйрөтсүн, башкалардын дагы жакшы жагын үйрөнсүн, өзүнүкүн да үйрөтсүн деген ушулары аябай мага жакты. Аял кишилердин, эркек кишилердин тең укуктуулугу, алдыга жылуу, умтулуу деген цивилизация адамзатты алдыга, анан согуштарды токтотуш керек деген мага аябай ушунусу жактан да. Анын бул 90-жылы Бишкекте уюштурулган, 91-жылы ооба. 92-жылы болушту, анан кийин биздин элге жагып эле жайылып кетти. Көрсө бул революциядан мурда баягы Октябрь революциясынан кийин деле Бишкекте болгон экен. Аябай жакшы мындай адамдар ушул өзүнүн ушул илимди жактырышкан экен. Ушул бул биригүү, биримдик, жакшылык. Өзөгү мусулманстан чыкканбы? Өзөгү бирок мурдагы диндерде, илимдерде айтылган экен. Мисалы үчүн кыргыздарда да ушундай сөз бар экен да, кош жылдыз келгенде жерге тынчтык, биримдик келет деп байыртан бир ушундай сөзүбүз бар экен. Анан ушу бака эле кош жылдыз деп эми баягы эмеси жылдыздын формасы адам катары кабыл алынат экен да. Анан кош деп биринин аркасынан бири эки ушу Кудайдын элчиси төрөлгөн күндөрү ушул экен да. Ошон үчүн кош жылдыз деп бака эле ушинтип айтат. Вы с ними на каком языке разговариваете? На всех языках. На всех языках. Нет, в основном они на каком Жок, языке? ал жерде улут, эме андай мындай деген статус деген жок эч кандай. Ну, эне тилди билген жакшы деп айтылат. Өзүнүн маданиятыңы, тилиңи өрчүтүш керек деп. Ушул жери да мага жаккан да. Фанатизм, радикализмге болбош керек жол деп. Анан дагы мага эмнеси жакты? Эгер дин бир жамандык алып барса, андан көрө динсиз жашаган жакшы деп. Ошол жер мага ушундай жаккан да. Илимий көз караштагы ушул нерселер мага жагат. Илим кандай чыныгы, илим кандай эметсе, айтса ошону кабыл алыш керек дейт. Бирок руханият менен илимий нерсе экөө тең эр шаркак болуп өнүгүш керек деген жери бар.